Биз жаңы жылда бардык семьяларда эле балдар менен паркка айланган чыгабыз. Бүгүн да ошо паркка айланайын десек иштебейт экен. Библиотекага киребиз деп балдар библиотекага киришти. Анан китептерди көрүп, кызыгып, экология жөнүндө китеп алышты. Энциклопедияларды алышты. Сүйүнүп атабыз апа экөөбүз дагы ушу балдар окуй турган балдар чоңоюп аттыр деп сүйүнүп бир пакет китеп алып чыктык. Анан бул жерге келип сүрөткө түшөйлү деп ошол учурдан пайдаланып Баткен элин, шаардын тургундарын, коноктордун баарын жаңы жылы менен куттуктап кетем. Жаңы жылдан үмүттөрүбүз чоң албетте. Жаңы жыл ийгиликтүү жылдардан болсун, жакшылыктарды алып келсин, балдарыбыз ыймандуу болуп чоңойсун. Кыргызстанды ушу биздин ата-бабаларыбыз кандай кан менен бизге ушундай кооз жерди алып келип берди. Ошолорду сактай турган ыймандуу балдар болуп чоңойсун. Ниетибиз эле ошол. Жаңы 2020 жылдан кирип келди. Улуу кыргыз элине ушул 20 жылында албан ийгиликтерди, ден соолуктарды, мамлекетибизде тынчтык болсун деп каалап кетер элем. Бүгүн мен чек айылдан келдим. Нерелеримди, чөйрөлөрүмдү алып келип, сүрөткө түшүрүп, мына маанайыбыз жакшы, элге дагы жакшы маанай каалайм.